саламатсыздар, урматтуу коллегалар, урматтуу чакырылгандар. Бакыт Төлөмишев, сиздин баяндамаңызды уктук кеңири. Негизинен республикада жүргүзүлгөн административдик аймактык реформа бул тарыхый чечим болду десек болот. Ошого эми бул тарыхый чечим элдин жалпы келечеги үчүн кабыл алынган туура жана негиздүү кадам. Анан эми сиз бул тармак көп жылдан бери, азыр коллегалар айткандай, көп жылдан бери аракет болуп, бул дүйнөлүк практикада дагы. Ошол эле Украинада 2020 жылы, Грузияда мисалы 2000 жылы, Казакстанда болуп өткөн. Мен ойлойм эми сиздер дагы ошол тажрыйбаларды пайдаландыңыздар деп. Анан эми ушундай чечкиндүү кадамга барган биринчи кезекте урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич ошондой эле жалпы ушул реформага барган кызматкерлерге дагы ыраазычылык айтышыбыз керек. Бирок сиз айткандай, жана өзүңүздүн баяндамаңызда дагы айттыңыз, кемчиликтер дагы бар деп. Ошо эң көйгөйлүү кемчиликтерди атап кетиңизчи. Кайсылар кемчилик болуп атат? Кайсыл тараптан аксап атабыз? Эң көйгөйлүү маселелер кайсылар болуп атат? Алишер Абибуллаевич, жана эле кемчиликтер жок деген туура эмес болот биз тараптан. Эми бирок алдыга жылууга баары бир керек. Эми азыркы учурда биз мындай байкап аткан кемчиликтер же мындай дагы аракетти талап кылган бул багыттар, бул жанагы кадр эле маселеси болуп атат, нагрузка. Андан тышкары жергиликтүү жаңы түзүлгөн айыл аймактардын инфраструктурасына дагы биз чоң көңүл буруш керекпиз. Анткени эгерде экөөнүн ортосунда аралык чоң болсо, социалдык маанидеги объектилерге дагы доступ бериш керек болуп атат. Ал үчүн биз инфраструктурага дагы мындай чоң салыш керек болуп атат. Анан жана кадр маселесинде сан жагынан да бир суроолор чыгып атат. Кимге канча, кандай нагрузка түшүрүш керекпиз. Анан сапат жагынан да, кесипкөй жагынан. Анткени 5 кишини башкарган менен 50 000 кишини башкарып, аларга шарт түзүп берүү таптакыр башка бир кесипкөй профессионалдык бир талаптарды коюп атат. Андан тышкары ошо борбор менен жергиликтүү программаларды мындай бири-бири менен айкалыштыруу маселеси болуп атат. Анан жергиликтүү аймактарында же райондордо мындай туура келе турган, мындай алдыга тарта турган жалпы бир маанидеги инвестициялык, экономикалык долбоорлор, программаларды иштеп чыгуу зарылчылыгы туруп атат. Ошо негизги маселелер ушулар, атап кетсем. Эми бул реформанын алкагында азыр сиз бир топ атап кеттиңиз. Эми көйгөй көп экен да буна. Көйгөй жок десек туура эмес болот, калыстык үчүн. Көйгөйлөр бар, бирок аларды чечиш керек болуп атат. Ошону кандай кылып чечебиз? Эми мынабул уже бул толук кандуу бул мыйзам иштегенине 6 айдан өттү да уже. 6 айдык, жарым жылдык практика көргөздү да. Ошого мындай кошумча бир сунуштар менен жогорку жетекчиликке кайрылып атасыздарбы бир сунуштар? Даярдалып атат. Планга ылайык 1 жыл мурун мыйзам кабыл алынган болчу. Азыркы учурда биз эмдиги жылды дагы 1 жылдын ичинде байкап, талдоо жүргүзүп, ошонун негизинде 1 жылдын ичинде сунуштар даярдаш керекпиз да. Негизи сиздердин сунуштарыңыздар менен 25-26 жылдарга конкреттүү кандай сунуштарыңыздар бар? 25-26 жылдары? 25-тин жыйынтыгы менен 26 жылга биз өзгөртөйлү деген бир конкреттүү бир сунуштар барбы? Биринчиден жанагы 52-чи постановленияны дагы бир сыйра карап чыгуу. Өзгөртүү, Түздөн түз. Анткени сан кишилерди да башкара турган, айыл аймакта отура турган, иштей турган кишилердин санын, анын сапатын да аныкташ бериш керекпиз го. Биринчи маселе ошол болуп атат. Бул жерде мындай да, сиздер эми штатты кыскартып, кадрды кыскартып, туура экономикалык жактан бул экономика министрлиги, финансы министрлиги өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтасыздар, акчаны экономдоо деп.
А бирок эми ошол кыскартылган кадрлар менен натыйжалуулук кандай? Ал жакты да караш керек да. Туурабы? Туура. Ошол жакты караш керек. Кудайберген Базарбаевич, сиз азыр бул айыл башчылар боюнча дагы, айыл өкмөттөрү боюнча дагы айтып кеттиңиз да. Бул жерде негизги эми бул ачык бүгүнкү күндүн талабы айыл башчы деп атаган менен основной жумушту айыл башчы жасап атат. Айылда. Айыл өкмөттөн баштап район аким, облус жетекчиси, мына жогорку жетекчиликке чейин биз бул жерде мындай олтурабыз да. А бирок эң негизги көйгөйдү айылдагы көйгөйлөрдү айыл башчылар жүгүрүп атат. Айыл башчы. Анан эмне себептен ошол айыл башчылары биз контракттык негизде алышыбыз керек? Аны мамлекеттик кызматкер кылсак болбойбу? Алардын жоопкерчилиги кандай болот? Себеби түйшүк өтө көп. Айыл өкмөткө мисалы мына областтан, райондон тапшырма түшөт, айыл башчы аткарат бардыкты. Көчөдөгү тазалоо иштерин дагы ошол маселе, сос помошко же болбосо жана социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөр менен иштеш дагы айыл башчы, укук коргоо органдары менен дагы айыл башчы, даже айылдагы жаран банктан карыз болсо ошону доолашка айыл башчы сөзсүз катышат. Түйшүгү өтө оор. Качан көрсөң көчөдө жүрөт. Анан еще кыскартып атасыздар. 2 айылга 1 айыл башчы коюп атасыздар. Бул эмне деген нерсе? Туура, биз кыскартып атабыз, а бирок азыр Камил Абдыразаковдун айткандай башка жагынан карабайлыбы? Наоборот, кошуп беришибиз керек го. Булардын айлыктарын көтөрүп, кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрдү көбүрөөк беришибиз керек да айыл башчыларгачы. Айыл өнүксө, аймак өнүгөт. Аймак өнүксө, өлкө өнүгөт. Ошого кандай бир Түшүндүм мен жооп берейин. Сиз туура айттыңыз. Биз айыл башчыларды жанагы муниципалдык кызматкер катарына которуп койсок, аякта квалификационный требование деген бар. Аяктачы. Анан кийин көп бизден айыл башчылар болсо, булар болсо мындай тажрыйбалуу, көптү билгендер, кээ бирлердин мисалычы жашы өтүп кеткен, мисалы. Анан кийин ошолордун баардыгын четке чыгарбай, ошолордун баардыгы ушуларды калыш үчүн биз атайын жанагы эмегечи контракттык формага деп буларды которуп койгонбуз. Бул биринчи иретте. Экинчи иретте болсо, мурунку учурда туура айттыңыз, айыл башчынын эмгек акысы 12-15 миң сом болгон. Биз болсок атайын мээлеп мынакей өзгөчө айыл башчыларга 28.600 сом деп мечи так эмгек акысын чыгарып бергенбиз. Бул 2 эсе көбүрөөкчү. Анан сырткары болсо жанагы берки муниципалдык кызматкерлердин эмеси бар го, льготтору. Ошолордон дагы булар калып калбасын деп, буларга дагы ошо эки эмегечи контрактка киргизип, бүт баарын калтырып бергенбиз. То есть бүгүнкү күндө эмгек акы боюнча, мисалы, укугу боюнча, шарттары боюнча айыл башчылардын шарттары эмнекин более көтөрүлүп калганда жакшы жаккачы. Ошон үчүн биз ошону карап атабыз. Бул бирде. Эки. Үчүнчүсү болсо жанагы өзүңүз билесиз, ушуга чейин атарга чейин бизде 1360 айыл башчы болгон. Бүгүнкү күндө бизде 1100 айыл башчы бар. 1845 айылга. Анткени мурун даже мынакей бир айылга, кичинекей айылгачы бир эмечи айыл башчы болуп калганда, азыр болсо мисалы айылдар бири-бирине жакын болсо, анан кийин мындай көптүр мындай айырмасы болсо, ошентип 2 айылга бир айыл башчы деп бүгүнкү күндө биз ушуну берип атабыз. Бирок ошол учурда жергиликтүү эмечи өзгөчөлүктү бүт баарын биз карап атабыз. Айырмасы атырга чейин 1360 айыл башчы болсо, бүгүнкү күндө 1100, айырмасы 260 эле республика боюнча. Айырмасы. Рахмат, түшүнүктүү. Кудайберди Базарбаевич, мындай да, сиз азыр орун алмашыкта сумма өзгөрүү болбой атпайбы? Сиз айтып атпайсызбы? Кыскарттык, айлыгын көтөрдүк деп. А бирок санын кыскартып атасыздар да. Анан сиз айтып атасыз азыр, баягы кичинекей айылдар деп. Айыл башчыны кыскарткандан мурда айыл статусун карап чыкпайлыбы? Туурабы? Мисалы, эми статус, мондай айыл деген статус берилгенден кийин ага сөзсүз түрдө айыл башчы болуш керек да. Чоңбу, кичинеби, бул башка маселе. Анан эми айыл турмушун билесиз.
бардыгыбыз мисалы айылда жашап келгенбиз. Ар бир айылдын өзүнчө бир менталитети болот, ар бир өзүнчө бир тууган урук болот. Эки айылдын аралыктары алыс болуп калат. Бир айыл башчы жетишпейт. Азыр мисалы мынау 1 жылдык практика көргөзөт. Көп кемчиликтер болуп атат. Бул жерде мисалы сиз айтып атасыз, профессионалдарды табышыбыз керек. Бар бизде айылда профессионалдар. Эмнеге жок болсун? Мен ошолорду Талап коюңуздар, мисалы конкурстан өтсүн керек болсо, резервке кирсин алар дагы. Күчтүү айыл башчы боло турган болсо, ошондо айылдын дагы статусу жогорулайт да. Ушуга көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Баксаң, ушунда бир чечимге киргизсек, ушул айыл башчылардын статусу боюнча, айыл башчылардын ишмердүүлүгү боюнча дагычы. Анан ошого отурайлы айыл өкмөттөрдү кыскарттыңыздар. Ошол эле мисалы айыл өкмөттөгү эң жооптуу кызмат, мисалы жооптуу катчы. Жооптуу катчы менен орун басарды бирдей бир должность берип койдуңуздар. Ал кандай болот ал? Территориясы боюнча чоңоюп аткан болсо, адам саны боюнча чоңоюп аткан болсо, бирок бул жактан кыскартып коюп атсаңыздар, двойной нагрузка болуп атат. Эффективность азыраак болуп калып атат. Биз эми жерлерге барып жолукканда айтып атышат да, мисалы элементарно бир маселе кайрылса, айыл өкмөттөр жетишпейбиз деп бизге чейин кайрылып атат. Жөнөкөй жарандарчы. Айыл өкмөткө кайрылгыла, бул айыл өкмөттүн айылдын деңгээлиндеги эле маселе, райондук деңгээлдеги десек, жетишпей атат. Барсак, же бир чогулушка кеткен, же дагы бир жооптуу катчы жок деген бир сунуштар болуп атат да. Бул эми сын эмес, просто бул талкуу да. Ошого мен айтайын дегеним, ушул жактарды дагы бир катар карасак. Сөзсүз түрдөчү. Анан биз ушул мыйзам кабыл алып атканда Акылбек Үсөнбековичке кайрылганыбызда ошондо айтты эле. Айыл башчыларды айыл өкмөт өзү дайындайт деп. Бирок сиздер үстүртөн эле бир штатты берип коюп атасыздар, ал каяктан табат штатты? Ал айыл өкмөт чече албайт аны. Айыл өкмөт штатты көбөйтө албайт да. Жеринде чечилет деген да, эми чоң кичигине карап туруп деп. Бирок аны айткандай болбой атат да. Ошону бир карасаңыздар. Мен башында айтып кеткендей, биз бүгүнкү учурда областтарга, райондорго бүт баарына комиссионно чыгып келдик. Бүт баардыгын биз бүгүнкү күндө чогулттук. Жанакы 52-нчи токтомго азыр биз ошонун баардыгын карап киргизебиз. Рахмат, ошондо бир карап койсоңуздар, анан сөзсүз. Бул жерде ошол эле азыр мынау таза суу боюнча, агын суу боюнча, жайыт боюнча айыл өкмөттөргө өткөзүп берип атасыздар. Бирок алардын штаттары кандай болот? Ошол боюнча эле өтөбү? Же алар да кыскартып туруп айыл өкмөттүн кызматкерлерине жүктөлөбү бардыгы? Бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрдө муниципалдык ишканалар түзүлүп атат. Бүгүнкү күндө бизде айылдарда 307 муниципалдык ишкана уже түзүлдү. Мурунку 307 айылдык муниципалдык ишканалар булар болсо жана сиз айткандай, бирөөсү болсо сууну карайт, бирөөсү болсо мусорду карайт, жайытты карайт. Мурунку 4 муниципалдык ишкананы бүгүнкү күндө ар бир айыл өкмөтү түзүлдү. Аны болсо азыр биз карап атабыз. Жана сиз айткандай бир аз көйгөйлөр бар. Мисалы, акча чогултуу. Мисалы, мурун болсо акчаны эч ким чогулткан эмес, эл мисалы берген эмес, мисалы. Но болсо мындай текущий проблема. Анда өтөбүз. А так жанакы 4 муниципалдык ишканаларды биз уже түздүк. Жалпысынан республика боюнча алганда бүгүнкү күндө бизде 442 ушундай муниципалдык ишканалар бар. Рахмат. Сунуш катары. Азыр коллегалар айткандай, биринчи кезекте ушул министерстволордун өздөрүнөн баштасак, областтан баштасак, туура кайсы бир деңгээлде ар бир отделдер ачылган. Бирок салыштырмалуу көп. Алардын ишмердүүлүгүнө караганда айыл өкмөт, айыл башчылардын ишмердүүлүгү 10 эсе көп. Бир отделде мисалы 3-төн 4-төн олтуруп, мисалы жасап аткан ишмердүүлүктөрүн бир анализ кылып көрсөңүздөр. Биз деле мисалы министрликтерге барып атабыз, ар кандай мындай окшошкон отделдер көп бири-биринечи. Мурда калыптанып калган. Биз жаңы реформага өтүп аткандан кийин биринчи ошол жактарды кыскартыңыздар дагы. Ошонун эсебинен айыл өкмөт, айыл башчыларды ошол жакты күчтөндүрө турган болсок,
мындай более эффективный болот да. Анан эми мен сөзүмдүн аягында акыркы суроо бул Ильяс Азизбекович Ош областынын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары. Сизге бир суроом бар да. Өзүңүз билесиз, Кара Суу район республикадагы эң чоң район. Ал жакта дагы бир топ кемчиликтер бар. Өзүңүз билесиз. Мен Кара Суу шаары боюнча суроо бергим келет да. Кара Суу шаары өзү негизи областтык маанидеги шаарлар кандай тартипте жүргүзүлөт? Эмне себептен Кара Суу шаары кирбей калды областтык мааниге? Саламатсыздарбы, урматтуу Алишер Абилович, туура айтасыз. Кара Суу району бул ошол республикабызда эң ири райондордун бири болот. Быйыл ошол Кара Суу району түзүлгөнүнө дагы 90 жылдык болуп, бир топ ошол иш пландар бекитилип, иш чаралар жана жаңы мына объектилер, өндүрүш ишканалар, социалдык имараттар жана баары ошол ачылып атат. Ошол эле учурда ошол иш чаралардын баары ошол Кара Суу шаарынын айланасында дагы болуп атат. Кара Суу шаарынын калкын айтсак, мына АТРден кийин Сарай айыл өкмөтү менен биригип 52 000 калк болду. Бул ошол шаарлардын бул чоң калктуу шаар болуп эсептелет. Анан кийин аянтын койсок, аянты болсо 8 000 гектар болду да. Бул шаар аябай чоңойду. Бүгүнкү күндө ошол биз мына Ош облусубуздун 25-30 жылга чейин бул ошол улуттук стратегияны алкаганда өнүгүү стратегиясын биз кабыл алдык. Ошондой эле райондорго дагы тапшырма түшүрдүк. Райондорго да жакын арада ошол өзүнүн өнүгүү стратегиясын жасап, ошол жерде ушул шаарды дагы мындан ары да кандай өнүктүрүү пландарды койгонго бекилет. Областык мааниде болгондо бул ошол районго подчинение болбой, бул областного значения болуп, чоң инфраструктуралык жана башкаруу системасы дагы бул бир аз күчөтүлөт. Сиз бул суроону туура койдуңуз. Эми Кара Суу шаары дагы бул мындай маданий, соода, экономикалык жерден бүт баары бул кыскараак жооп бергилечи. Бир суроо берди, ошону аябай айлантырдыңар да. Кыскараак жооп бергилечи. Темир жол бар, базар бар, приграничный город болот. Буну биз ошол сунуштар менен биз киргизебиз. Бул АТРдын дагы кийинки этаптары болот, ошол убакта биз киргизебиз. Рахмат, ушуга да көбүрөөк көңүл бурсаңыздар. Мына өзүңүз бардык атап кеттиңиз. Бүгүнкү чечимге дагы ушуну кошумчалап койсок, урматтуу коллегалар, сураныч. Рахмат чоң. Рахмат, Алишер.